Organ çangdı görgünde enne kengin can çıgar. Atangın görgünde organ çangdı karasa. Егерде сенден кимсиң деп сураса, сен паспортыңды көрсөтөсүң. Ал эми элден сен кимсиң деп сураса, анда ал документ катары өзүнүн окумуштуусун, жазуучусун, сүрөтчүсүн, композиторун, саясий ишмерин көрсөтөт деп авар акыны Расул Камзатов айтып кеткендей, биз кыргыздар дүйнөнүн кайсы гана булуң бурчуна барбайлы идарлашабыз. Кыргыз ким экенин аңдай албаган кезде Манас дастаныбызды айтабыз. Чыңгыз Айтматовду татайбыз. Дүйнөдө кыргыз деген эл бар экенин далилдөөгө далалаттанабыз. Бул тарыхый чындык. Миңдеген жылдар аралыгында Манас дастанынын элесинен унуткартпай келген манасчылар болгон. Демек, ар кайсы доордо жашаган манасчылар улуу кыргыз тарыхын кийинки муунга өткөрүп келген тарыхчыларыбыз десек жаңылышпайбыз. Ондогон, балким жүздөгөн манасчылардын ысымдары сакталбай калса да, бүгүн деле элибиздин арасынан таланттуу манасчылар чыгып, бул жарык дүйнөдө Манас дастаны жашап келет. Бул чоң керемет. Ар бир дарыган манасчы дастандын негиз көзөгүн карманып, окуяларды өз алдынча Кудай берген шыгынын жетишинче көркөмдөп айтканда болса керек манасчынын улуулугу. Анда эмесе, урматтуу замандаш, тээ өткөн кылымдын башында жашаган, доор алмашканда советтик жетекчилик кыргыз элинин көөнө маданиятына кызыгып, кылымдарды карыткан Манас дастаныбызды кагаз бетине түшүрүүнү колго алган кезде, эң ириде кыргыздын кыйырына таанымал болгон манасчы Сагынбай Орозбаковдон жаздырган эле. Бул иш Түркистан Республикасынын эл агартуу комиссариатынын тапшырмасы менен ишке ашырылган. Сагынбайдын өнөрүн уккан агартуучу мугалим Кайым Мифтаков 1920-жылы Атайын Кочкорго издеп барып, Манас айттырып, анын чыны менен залкар талант экенине көз жетет. Манасчынын турмушу өтө начар экенине өз көзү менен көрөт. Кайым Мифтаков өз көргөнүн күндөлүгүнө минтип жазган. Эми Сооронбай экөөбүз чора эле берген 12 матаны куржуңдарыбызга салып, Сагынбайдын үйүнө келдик. Келсек, үй курундай кара болуу менен бирге 1000 жерден тешиги бар эле. Үйгө кирсек, жылаңаш 6 ананы, 1ден 12 жашка чейин балдарды кармап олтурганын көрдүк. Алардын бардыгы кыз эле. Бир аздан кийин каптан, таардан көйнөк кийген Сагынбайдын чоң кызы келип кирди. Үйдүн ичин карасак, бир эски кийиз, 2 жыртык кирли жууркан, бир казан, бир аяктан башка эчтеме жок эле. Бир аз олтурган соң, Сооронбаев балалык менен чыдабай Сагынбайдын аялынын алдында 5-6 мата берсек, Сагынбай бизди ээрчи болот экен деп койду. Аялы бул сөздү эшитип, 5-6 эмес, 3 кызыма 3 мата берсеңиз да, Сагынбайды сизге кошуп айдап жиберем. Бекерге айтып жүргөнчө сизге айтсын деди. Ошентип, Сагынбайдын манасын жазууну Кайым Мифтаков Ыбрайым Молдого тапшырат. 1922-жылдын июнь айынан 1926-жылдын август айына чейин манасчы менен бирге туруп, бир табактан тамак жеп, кайда болбосун эгиздин түгөйүндөй артынан калбай ээрчип,
Манас дастанын башынан баштап ар бир окуясын кагаз бетине тыкыр түшүргөн агартуучу мугалим Ыбрайым Абдрахманов болгон. Ыбрайым Абдрахманов 1888 жылы Ысык көлдүн Чырак айылында орто дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Кичинесинен зирек болгондуктан 7 жашында айылдагы молдодон кат тааныганды үйрөнгөн соң Пржевальскийдеги 7 жылдык татар мектебинен билим алып бүтүргөн. Жетегизде ачылган жаңы усулдук мектепте 11 жыл мугалим болуп иштеген. 1916 жылы Ат башка барып, ал жакта агартуучулук ишин уланткан. Ал окуучу кезинде эле орус акын жазуучулары Александр Сергеевич Пушкиндин, Михаил Лермонтовдун, Лев Николаевич Толстойдун, Иван Андреевич Крыловдун чыгармаларына кызыгып, айрымдарын жатка да билген экен. Белгилүү агартуучу жана фольклор чогултуучу Кайым Мифтахов менен жолуккандан кийин Ыбрайым Абдрахманов да элдик өзеги чыгармаларды жыйноого киришет. Сагынбай Орозбаков 1867 жылы Ысык көлдүн Кабырга деген жеринде дүйнөгө келген. Анын атасы Ормон хандын сурунайчысы болгон. Сагынбай жаштайынан билимге умтулуп, араб арабинде жазылган китептерди окуп билген. Сабаты жоюлган, түшүнүгү кенен адам болгон. 16 жашынан манас айтып, эл оозуна алынган. Сагынбай өмүрүнүн көпчүлүгүн Кочкор өрөөнүндө жашап өткөргөн. Бул эки адамдын тең кыргыз маданиятынын тарыхындагы ээлеген ордулары эң бийик. Бири манасты айтса, экинчиси кагаз бетине түшүрүп, өз алдынча системага келтирип, улам кайталап уккан сайын кошумча алымчаларын киргизип, түзөп, акыр аягында китеп кылып чыгарууга дайындаган. 4 жыл бою шерик болушуп, бири экинчисин айтканын үлгүрүп жазып кала албай, кайрадан кайталап айтуусун өтсүнсө, экинчиси тажабай, тигил жетишпей калган саптарды улам кайталап айтып отурганын элестетсеңиз. 4 жыл аралыгында Ыбрайым Сагынбайдан Манас дастанын окуяларын толук жазып бүткөрөт. Сагынбайдын Манасынын көлөмү 250 000 ырсаптарынан турарын ошол Ыбрайым Абдрахмановдун кажыбас эмгегинен улам билип отурабыз. Жеткени, жетип тиштер кезинде Жеркуйга кирип кеткени, Кайыпкан баштап карысы, калың аскер барысы, артынан жетип барышты, ийинге түлкү кириптир, көпчүлүк иштап ийиптир. Ак тикендин түтүнү, үңкүргө кирди бүтүнү, какап чакап бу түлкү, кайра чыкты куу түлкү, тайган болгон таскылы, чыга түшкөн түлкүнү чылкыратып басканы, Бейкут жатат маңдайда, дууду калтка каныбыз, Акмазардын башында 60 төөгө жүктөгөн алтын күмүш зарбыз, анын баарын ар жагы Соңкөл жайлоодо 6000 жылкы малыбыз, анын баарын алыңыз, кыйнабагын жанымды, кетирбегин санымды, Кайыпкан менен таскылдан тиленем кашык канымды, аны айтып бадаң салганы, чыгарарсың чыныңды, айтарсың түлкүм сырыңды, Кайыпкан айтып калганы, айтпаса жерге кирсин деп, таскыл өчүн алганы, терисин сыйрып тирүүлөй тумшугуна барганы, жерден чыккан суусу бар, суудан чыккан буусу бар, Кыдыр ата жары бар, Кыркатанга жүктөгөн, ошол суунун астында кызыл алтын зары бар, Адалаңдын ошондо дүйнөсүнүн баары бар, ошол сөздү айтып салганы, Кайыпкандын иниси кошо турган Кошунбек сүйлөп турган түлкүнүн мурдун кесип алганы, кыйкырганда куу түлкү 40 күндүк жерге угулду, кажылдап турган калың кол бааратынан жыгылды, дүйнө жүзү дүңгүрөп, жер чайпалып күңгүрөп, качыр кучур үн чыкты. Бармак култка элине 100 000 аскер жабылды, ара тоонун белине бара турсун көй батыр, барабыз деп кулкага бапылдашып баратыр, эң аягы кызыл суу, Кайыпкан кирген жолу бу, Кайыпкандын кашында 80 000 аскер бол экен, таргап чыгай жол экен, култкага караган Адалаң деген зор экен, терс суунун ичи дер экен, Адалаңга караган. Эсаке, деги балалык кезиңизди эстейсизби? Манас жомогун кантип айтып калдыңыз эле? Бала кезим күнү бүгүнкүдөй көз алдымда. Атаң көрү. Анда азыркыдай үшкөл жок. Атам айылдагы өзбек молдого берип, 3-4 кыш кат тааныганды үйрөндүм. 9-10дордогу курагым. Эптеп окуганым менен жаза албайм.
12-ге келгенимде атам мага катын алып берди. Ошону менен балалык күндөрүм түгөндү. Бүлөмдү багышым керек болду. Жайдыр кыштыр мал артынан жүрөр элем. Бир күнү айылдын жогору жагында кой козу кайтарып жүрүп уктап калыпмын. Бир маалда эле бир топ атчандар келишип, "Эмне уктап жатасың? Мындан ары манас айтасың" дешти. Сагынбай, эмне жатасың? Койлор түгөлбү? Тигине койлор түгөл жүрөт. Козулар бүт бар эле. Ава, сизди конокко эмнеге чакырыптыр? Манас айтып бер деп чакырышыптыр. Ава, кайсынын үзүндүсүн айтып бердиңиз? Алмамбеттин жер суусун көрүп арман кылганы деген үзүндүн айтып бердим. Ава, мага дагы айтып бересизби? Ооба, айтып берейин. Arkası çılava salgan şarekin ençisine alman bet eva kalgan cereken güldülüğü turası görür bolsa. Алишер ова, мен да айтсам болобу? Эмне, сен билесиңби? Ооба, мен да билем. Кана айтып көрчү. Ey Manas Batır Karaçı 11 yaşta geziken alakanday kırgız eline amanat ilip turabı aradan köptür ötüptür. Ошондон кийин Алишер абам таптакыр манас жомогун айтпай калган. Көрсө кырааным эл алдына мени чыксын деген тура. Сагынбай Орозбаков 1906-жылдагы улуу үркүндө эл катары агасы Алишер экөө көрбөгөн азаптарды тартышып, беделашуусун ашып, какшаалга барышат. Сагынбай эл арасында манас айтып, үй бүлөсүн багып, эптеп күн көрөт. Менин агам катышкан экен. Мен 18-нчи туулган кишимин. Алар 16-нчы жылы, 16-жылдан чыгып, 17-нчи жылы киришимде экен. Шеке. Бизде арчыкан деп бир бий болгон киши бар экен. Сияктан Ямсы келген Байкер Кали деген Сагынбай дейт көргөн. Алда ошо бир улуу кишилерден карабыл деп коёдур. Ошо киши мен бизге көрүүгө айтышып көрөмүн деп төрт үй тиет экен кыштан бар. Ийимиз алып барып кара келе. Ага bir yılkı üstten koyalım koyup eğitim olan bir sürü bekin peşin bilgiler gelene içinde olan karanlıklar peşin bilgiler olsanız evi kalanına vasıfla itara geçirir yumuk duvarları ama çok koyuyor bu kadar ama şimdi ağa katlaşkan kişiler Isık Göl'den gelgen kızık
Almatay'ın oğlu Sağıntay var. Sağıntay varken sonra Kilmanlı yanlıştan açık böyle. Atı var işlerden yerler. Ondan attı var, şu üstelik. Tiyattan ilgili işlerden su başlıkta var. Kalmandan atı yoktur, böyle atı var işlerden. Bir yaktan Türkbaş, Alpay, Yakvakol, Sanmatı degende Hazır Alayı, Nordez'de Türkbaş kusulaldı, benim aklımdan tarafta kısımlarda. Çünkü Röğünlük'ün kültürü öğrencileri, yabancıların içine bakmasın. Anam halısı, Üsvek, öyle böyle şakırısı içine Allah'a ayırdığım Üsvek'ten çoktan açık bilgi Üsvek harekatı böyle bir yani. Az bereken kardeşler içine. Şuraya bulup kardeşler. Rastın şey oturuşta değilken 208 kişi. Yani söz kişi. Ben de ama şöyle 20 yaşlıken tuttular. İmakını şarteken. Çay para, mutlu şu, şu, 20 yaşlıken şey. Ayetiştirip, Simayda temmanın. Deyinde, Nemet oldu. Bunu neme aytıp koyulan tiyattan haberini biliyorsun orada. Sağınbay başladı. Sağınbay kaçayken aytıp. Köpçülüğü Mustafa'da oturup, bunun barışını kalabalık etmezdi. Yiğitılandı çakırgan yeri. Yol baskan yeri. Peki, kovup kırıldı. Makulluğuna Sağınbay'da aytıp, Yiğitılandı çakırgan yerini aytıp, Yiğitılandı kıçırıp alıp gelip küçülüp marasına ayırıp çok tutuyor. Ağın kuşu bütçe çeker. Bu namaz peşimde başlarken ertesi eklemeye gündüm orada çıkıp erteyiz kopulmakta küçük oldu. Yemek gideceğim alırlar. Hep gideceğim aşkıtalıp koyup kalın olsa antolası. Gecinde bayağı başlayıp Yusuf Akın'da sen ait. Senin şu yemeği ayıklan yerde ait. Sağın bayağı ayıklan yerde. Değil. Makul değil. Sağın bayatlan yeri ayıttırar. Ayıtıp olur. Sağın bayatlan kıskarak, korktuğun bir sağın bayatlan usulrak korkar, tüyet. Cidden selam gibi daha. Tüyekten sonra onu yatıp alışar. Ertesi ikinci gün, ötüp üçüncü gün gaylanmanda. Yana sağınmaya sana geldim Mehmet'e. Sen aytığına nefes. Aytığına manasın, kolun talasından çuvatıp çıkaran. Talasının kolunu çuvatıp çıkarıp sağınmaya ki, şu beşimde aytığına şakasını kırmışsa. Ertesi eğitimini giyinmişse, karakoldu, çok arası büyük, tok kaladı. Ya hayatın arası olsun dedi. Hani gecesi Yusuf Akın'la gidecek. Yusuf Akın'a ayıtı oldu var. Kolduğun astı buranın önünde kolduğun astı durursan tavuğunun çoğunda kolduğun astı durursan buranın oynuyor. Hani 6 ayın ayakta tez ayakta demez var. Usul geliyor mı yeter? Anlatan astı ayıtı. Kolduğu şu onun ev oldu. Öğren bağıraşıp düşüyor dedekte. Bu kadar oldu. Tüyürümün ev oldu ismi. Sağıntay demiş öyle. Ben bir oyunda kumaytay. Silettin şaptırdılar. Sağınbay. Yiğitilandı çakırgan yeri. Kulaktu. Kulak'a ilgilepti. Allah'ın gene. Sağınbay'ın ömür boyu şu yamuklu ormanı taktık. Asıl şu biskeyliği buradaki yürgen yerleri. Paslan yerleri. Soğudalarımız biskeyli. Basırın ne oluyoruz? Basırın paslanlarımız.
Çakırgan yetiğini çakırgan diye sayılır. Cihalı yetmen tüve buyasıp görüyor. Artık onlar sözüne anlattık artık tanımışlar. Yer yok. Süvakon halini zaten tüyüre ait. Yemin arasında elinde atlasan da ikinci Beyzin arasında Beyzin diyen getir onu bunlar oksatan biz atın uğabı sandamında Ukbalarımız sorarız, bir suayda kendimiz değil, kaç yaptı kendimiz ara. Beyzin diyen getir. Bazı bir dokunuşlu kişiler Günçülüste Çin degen hükümet var. Başkalarına bu ayrı. Kişilere Türkiye'de yatağında Yusuf Alasık birinin olduğunu birlikte varlıkları gördüler. Divayetlerin doğalısı. Anlamışsın olmayız. O soğuk arasında bizim okul yakışılar anarası sanırlar. Yemin adı ilgili o siyahtanın yerinde. Sağında koldu, taraftan çıkarıp oldu Beijing alparı hayatın arasında hayvan basımıyla Manas suğa amal konur ve amal turlanma kelime giresin. Çıkan yerin alparı kara oldu, suğa düştü, yoktu. Üstü bakın, aran talastan çıkarıp koldu. Buranın oyu tavuğunu çoğuldu, soğuk keskiye alparı. Bu yeri alanda yüzü bakın, bir bayt olmadı. Yerin atları da. Yerin atları. Yana bolduğum yana Karaganda, Altay'da bana bir senin geri gel. Altay'a mı sattıydı, vakta varıp, ölçüdürüp, tüyüp kaldı. Bunun da yolda. Benim bir işim olsunca, beni sıkıntı sayak, bu değilmesin. Sırtılamışsın, beni sıkıldı, kırık oldu. Kolay kırık kılıp kıynağın terk edildiğinde Çin bayılım gücümeyi barışlık kolaydı. Bana kalıştık gerek. Bir buyruğu yapın gerek. Şimdi de ki, anam boldu hemen şu bakıma bir halk meclisi, bir köy yeterekli, iyi baba yönki verip, çıkardı değil. Ben savunmayım sen. İyisiler tarafa. İlgilerin içinde hareket bulunur, bu sok bozmasını bir de kaytar. Sen kalksal karamağını kanda yedi yüzden kutlarken biliyoruz yandan böyle. Ağacak tutarı götür tutsa. Bunu götür tutsa götür tutsa zaten intihar ettiler var. Kim vurur Kayseri'de büyüklerden alır. Şimdi adam sana tiyaka geçsen bunu gerek. Şirman degen bunlar bereket. O sonradan 30 mümkün. 100 koy. Bravo. Bunlar gibi bereket. Апам таятам жөнүндө көп немелерин айтып берчү. Таятам ушундай атам Манас айыл жакшы айтчу деген. Жакшы айтып жүрчү. Атам Манас айтканда эч ким мындай жөн тура баягы ыйлап чыкчу дейт. Төрдөн Манас айтканда бозого чейин ыйлап барчу экен. Айтчу экен ыйлап. Ошондо эки үч көтөрүп барып кайра өтүп алып барып отургузуп койчу экен таятамды. Таятам ыйлап айтканда көзүнө жаш агып турчу экен ыйлап. Саке эмне болду десе, бүт баары кырып салбады, бүт кырып атат. Мына баары келишти. Баары келишет, кырып салды деп эле ушу айта беришкен таятам. Бүгүн биз үчүн бир жагынан улуу Манасчынын турмушу аялуу да татаал күндөрү башынан кечиргени көрүнүп турат. Элибизге эгемендүүлүктүн келиши менен Манасчынын 125 жылдык юбилейи өткөрүлүп, Кочкор районундагы мектептердин бирине анын ысмы ыйгарылып, өзү жашаган айылында күмбөз тургузулган. Ошол айылдык кеңеште жыйналышып өтүп, аксакалдар менен. Ой, бул Сагынбай атабыз ушу биз жерде жатса, анан эми биз эл бир көтөрүлүп ушу тойду өткөрүүгө мындай бир аракет кылбайбызбы дегендей болгон сунуш жасадык.
эл макул болуп, бул 90-жылы башталды. Айылдык уюштуруу комиссиясын түздүк. Ошондо айылдын уюштуруу комиссиясы бирото эле ушу мектепке музей жасатып албайбызбы деп анан өзү звонить этип эле жана музей жасаган баягы бир киши жетекчиси бир жигитчи. Фамилиясы ким эле? Ошого звонить этип эле. Ошо кишиге звонить этип эле ушундай Сагынбайдын тою өткөн атат. Ошо тойго чейин ошонун музейин жасап бүтө аласыңарбы силер? Ой, биз акчасы болсо эле бүтөбүз аны. Деп ошентип ошондо 150 миң рубль го. 150 миң сом дешти. Эми бул Сагынбай атанын мүрзөсү жаткан жер тиги кургактын ичинде. Тиги эмеде, Айманбеттин оозунда. Эл Сагынбай атаны жакындан көрүп туруш үчүн, жакында мындай бачым-бачым эстеп туруш үчүн ушул элдин 4 илгерки 6 колхоздун борбору уш жерде сельсоветтин контору болчу жана Айгыржалдын үстүндө. Уш жеңге эле коелу деген бир пикирге келди. Ошо киши турмушта кандай болгон, жашоосу кандай болгон, алдагы бала күткөн, дос күткөн, тууган күткөн, элди алган дегендей. Ошол жагын, мисалы этнографиялык жагын, ошол буюм тайымдарын, урунган буюмдарын изилдөөгө туура келди. Мына Морегил өзүңүздөр көрүп тургандай, эки топу бул өзүнчө ошол Сагынбай, Орозбак топусу. Бул деген Сагынбай ата өзү жарыктык молдо болгон. Көптөгөн Куран китептерди ошол бу чүйдү ашып келип Кочкордон. Анан бу суунун ар жагындагы казак молдолорго барып туруп, ошол казак молдолордон эки куржундап китеп алып анан кайра жеткирип турчу экен. Ассаламу алейкум рахматуллах. Ассаламу алейкум рахматуллах. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Аллахумма антас-салам, анка-салам, табаракта зул-джалали вал-икрам. Ой, жараткан Аллах. Ушул эли жерибизге тынчтык берип, ойлогон айтырып, максаттарыбызга сабыр. Манас балабыз бош болгон аталарыбыздын, бабаларыбыздын кең бейишиңен жай эли жерибизге тынчтык. Некеyi çağımda görkendey. Bana geçti, ırzap. Oşol, Manas'ta aytıp atkan gezeginde ananam onu Sağınbay yarıktıktı. Anlayın görmeye kadar. Sağınbay Orozbakov bu Manasçı dep жүрүшөт. Мындай Manasçı болгон жок. Sağınbay Orozbakov жөнүндө Бек деген киши кичинекей чагымда тигинен таякка жеген экен да, Бек деген. Анан желкесинде отуруп алып эле күнүгө анан таң атканча эле Манас айтат дейт. Анан жабыкты карап отургунуң деп айтат дейт. Анан жабыкты карап отурсам, кадимки эле чоң салгылашуу жабыктан көрүнүп турат дейт. Азыркы силердин кино жабыктан көрүнүп турат дейт. Кино кадимки эле кинодой болуп турат дейт. Анан желкесине отуруп алып, анан айттым дейт, күнүгө эле уктатпай эле калжыраган Manasçı деп бирдемесин айтып, ок, осуңа деп айтты дейт. Астагфирулла деп кайта алып алды дейт. Ок дегенде, тиги ошонусун айтпай калса, тиги өлмөк да ошондо Бек. Кайра артка тартып албаса. Ошондо жабыктын бетинде кадимки азыркы согуш жүрүп атыптыр дейт. Анан ошол согушту мына атамекендик согушта көрдүм дейт. Ошо киши момундай газиетке Манасчы болчу. Эсаке. Бу аркаңыздан калбай көлөкөдөй болуп ээрчип жүр, бу Ыбрайым балам тоодой дептерlerin жазып салды. Бу жомогуңуз аягына чыкчудай бедеги? Чын эле Саке, сиздин Манасыңыздын эми дагы канчасы калды? Балдар. Бу Манас деген чалкып жаткан деңиз го. Тос колуңду, Ибрайым. Мына ушунчасы жазылды.
дагы мынчасы жасыл элек. Көп бекен. Далай экен, далай. Далай экен. Мен өзім атбашылықмын. Атбашылық чағалдақмын. Атам енем өлген. 5 балам бар. 13 төрөдім, ошондан 5-өө бар. Атым Қалбөбө, атамдын аты Такырбаш. 13-тен 5 балам бар. 3 эркек, 2 кызым бар. Абышкамдын аты Жамангул. Ошол атамдан 2 эркек, 5 кыз бар экен. Анан айта берейин эми, Амангул кайнаган болсо согушка кетип, ошо бойдон кабарсыз болуп калган. Анан Жамангул эжеси, 3 эжеси, 1 карындашы бар болчу. Алар каса болду. Ул эжеси Көк Мойноктон каса болду. Өсүбүз койдук. Андан кийинки эжеси де Кара Кожор жакка турмушка чыгып ошол жактан каса болуптур. Анын 1 баласы бар болчу, ада каса болуп калды. Андан кийинки эжемдин 2 баласы бар экен, бирөө каса болуп, бирөө азыр балыкчыда. Токтойбу, Бурулбу деген эжелери бар экен. Андан кийин кичүүсү Бүйүра деген карындашы бар болчу. Андан 8 бала бар. 3 эркек, 5 кыз бар. Ал Бүйүра деп өлдү. Бүйүра орто токойдо. Берки эжелер чоң эжем болсо тиги Көк Мойнокко койдук ошол жакта. Анан чоңоюп согуш чыккан убактынан нарында туугандарыбыз бар. Ошол жакка кетип анан ошол жактан 55-жылы келгенбиз кайра балыкчыга. Неберелери, чөйрөлөрүнөн канча бар? Эми бүгүнкү убакта улуу кызыныкы 5-өө, кичи кызыныкы 1-өө, кичи эркегиники 4 эркек, 2 кыз. Бишкекте Беловодскийде турат кичи эркеги. Ул эркегиники тиги Саргамышта турат, 2 кыз, 1 эркеги бар. Ортончу уулумдуку 4 эркек, 3 эркек, 1 кызы бар. Мен 78-ге чыктым. Абышкамдын өлгөнүнө 2006-жылы каса болгон, бигил 5-жылга кетет. Агышын дүйнөдөн кайтканы. Эми ушу сиздин балдарыңыздан, неберелериңизден, чөйрөлөрүңүздүн арасында манас айткандар барбы? 1 балам айтат деп ойлогонбуз, ошо ортончу уулумдун баласы, 2-нчи баласы. Ал кичине аар-уркабынан балалык кылып жеңдирип айтпай койду. Бирок мындай эмеси бар да, өзүнүн шыгы бар, шыгы бар. Андан башка балдарыман мындай эмеси жок да. Мындай атамдын, анан абышка болсо өзү айтчу. Анан туугандарынан болсо бу жерде иниси бар. Атамдан улуу агасынын балдары бар бу жерде. Ырбачы да бар. Жээндерден айткандар барбы? Жээндерден ошо жанагы кичи карындашынын улуу кызынын баласы айтып жүрөт де, таластык болчу азыр Бишкекте. Келсинбүү дегенин баласы айтып жүрөт. 1952-жылда өткөн Манас дастанына байланышкан конференцияда профессор Климович, Сооронбаев, Өмүрзаковдор сүйлөгөн сөздөрүндө Манасты кагаз бетине түшүрүүдө Сагынбай Орозбаковдун тандалышы кокустук эмес. Ал өзү феодалдык төбөлдөрдүн арасынан чыккандыктан улутчулдар ошонун вариантын жаздырууну туура табышкан деп эсептешкен. Ушул Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин бюросу Манас эпосу боюнча атайын угуу жүргүзүп, 1952-жылдын 27 июндагы протоколунда мындай жазылган. Манас эпосу феодалдык, клерикалдык идеологияга сугарылган. Буржуазиялык маанайда улутчулдар айрым дастанчыларга өзүнүн бүлдүргүч таасирин тийгизип, дастанга пантюркисттик, панисламисттик маанайдагы элге каршы келген идеяларды киргизип жиберишкен. Бирок ошого карабай узак жылдар аралыгында көптөгөн жазуучулар менен окумуштуулар Манасты пир тутуп келишкен. Эпос түзүлдөөдө марксизмге каршы келген чоң каталарды кетиришкен. Түндө түшүмө Алмамбет кириптир. Алмамбет кызыл чийкилинен келген, кашы кытайча чийилген, сулуучасынан келген, өзү бакырайган жигит экен. Үстүнө кийген ичиги кызыл аңдын терисинен экен. Ар бир кылынын жоондугу чийдей бар. Бул нарындагы бети каранын талаасында
Манастың қолы Бейжіңге аттанғаны жатыптыр. Тиккен чатырлары апа-пақай. Манасты көре алдыңыз ба? Манастың кийген кийими башында ак кийиз калпак, төөгөз чепкен үстүндө, кыскасы мүлдө кыргыздын эле борумунда экен. Аттарынын туяктары чарадай, кулактары типтик, кыйган камыш сыңары. Аш тойдун далайына жарчы болгондурсуз. Анын несин сурайсың? Андай учурлар көп эле болду. Тыныстан, Шамен, Байтерек, Бек Чоросунду далай элбилерлердин ашында өзүм жарчы болдум го. Ырчылар мени ээрчип, айтканымды кылып, ырда дегенди ырга кошуп, төгүп, жаадырышып калар эле. Түшкөн олжонду өзүм бөлдүм го далай эле жолу. Кайсыл манасчылардан таалим алдыңыз? Манасчылардан бу Келдибек менин таекем болгон. Бу Келдибек манасчыны карып калган кезинде көрдүм. Келдибек мага обондон жетишелек экенсиң деп, ошо обонду үйрөттү, кол шилтөө ыкмаларын үйрөттү. Тыныбекти көрүп калдыңызбы? Узалкарды көрбөгөндөчү. Далай эле аш тойлордо чогуу болуп, жомогубузду айтышканбыз. Тыныбек мага бир жолу Сагынбай, Манаска көп кошпой айтып жүр деп мени зекиген эсимде. Эл жер кыдырып жүрүп, кайсы эл сизге жакты? Бу кыргыздын пейилинен айланса болот. Кантсе да бул Солтой эли аябай шайыр эл экен. Анын үстүнө берешен дагы экен. Ниязбектин Ормонун айтсаңыз? Ормон Сайнаштын атасы. Бирок бул киши өктөм, бирок адилет киши эле. Бугудан өлүп кетпегенде кыргыздын мүлдө баарынын адам санын алып, каттап, анан падыша өкмөтүн Түркистанга киргизмек эмес экен. Бирок болбой калды.
Жаныңызда ардайым бир адам. Олтурсаңыз олтуруп, жатсаңыз жатып, бирге жүрөт. Жаныңыздагы киши ким? Ким жүр? Ошол киши мен 7 жашымда пайда болду. Ошондон бери карай эле мага акылдык келген. Абушка? Сизге эмне болду? Элге кетели. Мария, сен көп корко берме. Мен өлсөм, ушундагы элде көмөр. Жазуудан артык жан өлбөйт. Тактыда жатып кан өлбөйт. Өлүм жалгыз кайда өлбөйт. Адам уулу кайда өлбөйт. Өлбөсө адам эмнеге өлбөйт? Өзү кадиги Алланын өкүмүнө ким көнбөйт? Assalomu alaykum. Cho'ng opa, Sang'bay atamda jog'orqu bizni ayilga manas aytib bersin deb chaqirib chatadi. Malqa alam. Sang'bay atam sirqi bo'lib to'shakka ketib qolgan. Авушка, деген эмне болуп баратасың? Тегінде көкөтөйдү дашы болуп, жыйындын башы болуп, канды жутуп, кайыпты жутуп жатпайбы? Көрбөйсүңбү? Кочкордон келебиз дегендер келдиби? Жүрүп келишели. Мен 63 жаштамын. Пайгамбар жашындамын. Бул дүйнөгө менин эч арманым жок. Ичпеген аш, кийбеген, минбеген ат калган жок. Камбектин баары менен тең туш болдум. Аманкул менен Жаманкулдун жаш калды. Аман болсо бир кезде баланчанын баласы деп алардын да аты чыгар. Ушу быйыл аман калсам оолдун оолун, кыздын кызын көрөрмүн. Чакчамдап берчи.
жылдын март айында Сагынбай экөөбүз Ташкентке Илим изилдөө институту чакыртып барып 10 күн турдук. Ташкентте Арабаев, Эшеналы, Сыздыков, Абдыкерим, Тынстанов, Касым, Токбаев, Турдалы, Тойчунов, Ибрай бар экен. Булар Сагынбайдан Манас жомогунун жайын айттырып, же кара сөз менен айттырып, бир дагы угушпады. Сагынбай жолдо баратканда мага эми чоңдор аптан айттырып сындайт го деп айтып барган. Арабаев Сагынбайды каардап, иттин тезеги дар десе дарыянын башына чыгат деген рас го. Сагынбай, билген манасыңды тез жаздырып бүтүрсөңчү, болбосо сутка беребиз деди. Тынстанып, сиздин жаздырган манасыңыз өзбекче болуп калыптыр. Анан жууду бетине, акка буруп ниетине, анан жууду колуну, ушу жашка келгиче арыстан манас жаш бала көрбөгөн мындай жолуну. Саке, сиздин жаздырган манасыңыз 4 жолдон уйкашпай 5, 6, 7 болуп калыптыр, деди. Анда Сагынбай, мен башынан бери айтып келаткан сөздөрүмдү 4 жолдон уйкаштырганда кедейлешип калбайбы, деп жооп берди. Бул ким теги өзү? Кайсы элден болот? Мен көлдүк саяк дегенимде, мен деги эле көлдүктөн жакшылык көргөн эмесмин. Мени сарбагыш деп ормондон берки кекти кектеп жаткан экен го, деди. Сагынбайдын капа болгонун Сыдыков Абдыкерим сезип, кой Саке, эми балдарга сиз таарынбаңыз деп экөөбүздү үйгө алып келип кондуруп, көңүлүбүздү жайламыш болду. Сагынбай экөөбүз кыйла кагуу жеп алып, кайта кетип, Кочкордо Сагынбайдын үйүнөн чоң газатты жаздык. Сагынбай баштагыдай көөндөнбөй, мен жалынып, ары жак, бер жагына чыгып жатып айттырып жаздым. 1926 жылы Манасты жазып бүттүк. Чоң газаттын урушун, Манастын өлүмүн эң тар жаздырды. Мен канчалык жабышып айтсам да, менин билгеним ушул деп болбоду. Сагынбай айткан семетей эң башка кызык эле. Тамам жазылбай өзү менен кошо кетти. Мына ушул кол китептерде Сагынбай Орозбак уулунан Манас жомогу 250 миң сап ыр болуп жазылды. Мен буларды Кирпкомдун маданият комиссарлыгына өткөрүп бердим. Азыркыбызга кейбейли. Кийинки укум тукумубуз үчүн кейли. Журнарга салбай, жакшылап айтып, жакшылап жазалы. Булар билбесе, калыс жаш өспүрүмдөр билишер. Рахматын айтышаар бизге. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөчүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алды калың кара жер Манаска жерлигинен түткөндөй. Акылыңды ала качып, сезимди титиреткен ушул укмуш саптар көркөм фантазиясы жүрөгүндө оргуп, океандай толкуп жаткан таланттын оозунан чыккандыгы айныгыс факт. Ушул тасмабыз залкарлардын асыл эмгегине, талантына, урпактарынын алкышы болсун. Манастың нешінде жөнжара оқсотуп, найжаныма оқсотуп, азамат оқсотуп, жүк артқан барысы, қоңғыру, қырранар, қолы, көлмөктөй, боз үйлігір, стокомын, қылғаныш, қырраңар, намыз үч, ашбердік, жақшы бол, бедерге, жақын кір, ашбердік, жапқырықты, құмдошып, жарақтың ба, оңдошып, көккөтөй, көптөші, көтөрі, қалқылдап, алтын ағыл, айчығы, түбелер айт дегенде, жалқылдап, көркөмін, азамат, көстейжан, шалқылдап, баянамай, Мұшу қол жазбаны 1926 жылы Ыбырайым Абдрахманов илим комиссиясына жазып тапшырған екен. Ошол күндөн ушу күнгө чейин Тил жана Адабият институтунун кол жазмалар фондусунда ушул кол жазмалар сакталып турат. Бул кол жазмаларды сары майдай сактап, китеп кылып чыгаруу азыркы күндө биздин милдетибиз.